Бул жерде ГИКтин өкүлдөрү отурасыңар, жетекчилери. Сиздер туура маалымат беришиңер керек да, биринчиденчи. Биз сиздер алып келген бардык колдоп беребиз, алып келген нерсеңердин баарын колдоп беребиз. Биринчиден, силердин ишиңер эң туура болуп жатат да, ошону түшүнүрө албай атасыңар силерчи. Биз сырттан акча алып келебиз. Мамлекетте чындыгында батирлер кымбат, жана ошону бөлүп бербейт жекешкерлер. Алар дагы өзү сатып алганда өзүнүн ишин кылыш керек, себеби бизнес. Экинчиден, бул сырттан келгендер сиздер элге канча жылга көп жылга берип атасыңар, туурабы? Канча жылга берип атасыздар? 25 жылга чейин беребиз. Рахмат, 25 жылга берип атасыз. Эч ким андай бербейт. Бул акча келгенден кийин ошол мамлекеттин жерине силер $550 ашпаган үйдү тургузуп, ремонтунан берип бүтүрүп берип атасыңар, туурабы? Мамлекеттик иште иштеген адамдар 25 жыл жаса айлыгынан жана ошондой эле бир жерде иштей турган болсо, же жеке ишкердин болушу төлөй турган шарт түзүп берип атасыңар. Бул жакшы нерсе. Бирок ошону силер жеткиликтүү айткыла да. Айта албай атасыңар. Кечиресиз, мен айтып бүтүп алайын. Мен бул проектти колдойм, эң жакшы нерсе. Чындыгында бизде элибиздин калың катмары азыркы күндө ушу үйгө муктаж, жетпей жүрөт. Бирок силер туш келди эле сала бербей, карап бир комплекс кылып салсаңар, биз городок кылып салсаңар жакшы болот. Бала бакчасы менен, мектеби менен, жана ошондой эле ошол жерде милисаканасы, бүт больницасы, бүт кылып ошол жерде комплекс кылып салсаңар, ошол жерде иштегендерге жакшы болот. Эң негизгиси жумуш орун түзгүлө биринчи. Ошол жумуш орун болгон жерге салсаңар, жумуш орун түзсөңөр өздөрү эле сатып алат ошол жерден, салып бер депчи. Сиздер кайсыл жерден жер чыкса эле ошентип частный компаниялар тууралуу эле салтасыңар азырга чындыгын айтканда. Ошондой городок кылып салсаңар биринчиден элибизге жакшы болот. Ошол жерде жумуш болсо, ошол жерде бала бакча, мектеп болсо, конечно, ошол жерге барат да, ошол жерден үй алат да. Анан бир эле бишекке баардык жерге неме албай, мисалы, менин угушум боюнча кээ бир райондордон мугалимдер келип бишектен алып атат экен. Себеби силердин райондордо өзүңөрдүн салынган үйүңөр жок экен. Райондорго да салгыла, мектепте иштеген мугалимдер бар. Ар бир районго салгыла. Эч болбосо бир 60-40 квартирадан салгыла башына башталышына. Секин ошондой болуп кетет. Ушундай жакшы түшүндүрмө берсеңер жакшы болот да. Бул өзү негизи чындыгында урматтуу кесиптештер жакшы проект. Просто булар түшүндүрө албай калат экен да кээдечи.